21 январ Өзбекстан футбол көрмандары жалпы эле ошондой эле Борбор Азиянын футбол ишкыбоздору үчүн кубанычтуу күн болду десем аша кетпейм. 20-нын кырындагы өзбек футболчусу Абдыкадыр Хусанов Англиянын премьер лигасындагы Манчестер Сити клубу менен 4,5 жылдык келишимге кол койду. 20 январ күнү Манчестер Сити коргоочу Хусановду Франциянын Ланс клубунан 41 миллион еврого же футбол рыногундагы баасынан 3,3 эсе кымбатка сатып алды. Анын футбол рыногундагы трансфердик баасы 12,5 миллион евро болчу. Хусанов 2023 жылдын июнь айында Лига 1де ойногон Ланс клубуна кошулуп, тез эле старттык курамга илинип, Франция чемпионатында ойноп баштады. Тактап айтканда, 16 сентябрда Мес командасына каршы оюн негизги курамда чыгып оюн өткөргөн. Ал эми 29 ноябрда Европа лигасынын алкагында Арсеналга каршы беттештин 62 мүнөтүндө оюнга чыккан. Дебюттук сезондо эле Ланстын негизги курамынан өз ордун тапты жана командасы чемпионатты 7-орун менен аяктайт. Көптөгөн таланттуу футболчулар Европалык атактуу клубтарга чакырылып, оюнга алмашууга гана чыгып, оюн өткөрүп, же таптакыр чыкпай калган учурлар арбын. Бул француз клубундагы командалаштары Кодир деп атаган Абдыкадыр үчүн чоң ийгилик эле. Анткени ал Франциянын биринчилигине жана УЕФАнын Европа лигасынын чемпионатында ойногон биринчи өзбек футболчусу болду. 2023 жылдын жыйынтыгы боюнча 19 жаштагы Абдыкадыр Өзбекстандын мыкты футболчусу деп жарыялануусу оюнчунун кең келечегинен кабар берип, көрөрмандар үчүн күтүүсүз жаңылык болбоду десем жаңылбайм. Жаш коргоочу 2024 жылдын 22 декабрында Пари Сен-Жермен командасына каршы ойноп, Франциянын кубок үчүн мелдешке катышкан биринчи өзбек футболчусу катары таанылды. Аны Ланс командасынын машыктыруучулары шамдага жана кыймылы тез коргоочу деп сыпатташкан болчу. Абдыкадыр секундасына 37 чакырым саат ылдамдыкта чуркаган күлүгү оюнчу. Ал Ланстын катарында 31 беттеш өткөрдү. Анын ичинен 12 оюнда командасына гол өткөрбөгөнгө көмөктөшкөн. Ишенимдүү оюн үчүн 2024 жылдын жыйынтыгы боюнча Абдыкадыр Хусановду франциялык клубтун көрөрмандарынын 77% Ланс командасынын мыкты оюнчусу деп добуш беришкен. Франциялыктар базачы Брис Самба 15% жана австралиялык коргоочу Кевин Дансо 9% добушту алган. Франциялык клуб Абдыкадырды Беларустун энергетик БГУ командасынан 2023 жылы июлда $468 000 эле сатып алган. Ланс клубу үчүн өзбек коргоочусу чоң киреш алып келди десек да болот. Хусанов биринчи сезондо энергетиктин курамында 27 оюнга чыгып, 3 топ киргизген жана 4 голдук пас берген. Футболчу Минскинин командасына өзү кичинекейинен тарбияланган Ташкенттин Бунёткор клубунан келген. Атасы Хикмат Хашимов узак жылдары Өзбекстандын Металлург командасына ойногон жана улуттук курамда 15 беттешүүгө чыккан. Футбол чөйрөдө белгилүү футболист улун түрткүлөп, чөлөп таяп жүрөт деген сөздөр болбош үчүн перзентин чоң атасынын ысымына жаздырып койгон. Ланс менен түзүлгөн келишимге ылайык Абдыкадыр Ланс шаарынын командасына 4 жыл ойномок. Ошондуктан Франциянын клубунан акчалуу саналган Англиянын Манчестер Сити клубуна чакырылышы кокустукпу же мыйзам ченемдүү көрүнүшпү деген суроо жаралышы ыктымал. Эгер Абдыкадырдыге байланыштуу маалыматтарга көңүл бурсак, анын таланттуу футболчу экенин машыктыруучулар менен футбол агенттери алгач 2021 жылы байкашканы айтылат. 2022 жылы эл аралык спорттук изилдөө борбору Хусановду дүйнөдөгү келечектүү футболчулардын тизмесине кошкон. 2023 жылы 20 жашка чейинки футболчулар арасындагы келечеги коргоочулардын тизмесинде 15-орунду ээлеген. 2024 жылы күздө өзбек футболчусун Англиянын Тоттенхэм, Челси, Ньюкасл Юнайтед сыяктуу атактуу клубтары жана Франциянын Пари Сен-Жермен клубу сатып алууга кызыктар болуп жатышканы жөнүндө маалыматтар чыккан. Париждик клубтун жаш футболчуга кызыгуусунун олуттуу жүйөсү бар. Себеби 22 декабрда Франциянын кубогу үчүн болгон беттешүүдө Абдыкадыр Пари Сен-Жермендин дарбазасына 1 гол киргизген. 20 январда кол коюлган келишимге ылайык өзбек футболчусу Манчестер Сити командасында 2029 жылга чейин ойнойт. Хусанов үчүн атактуу Гвардиоладан талим-тарбия алуу бөксөрбөс дөөлөт болуру. Келечекте Өзбекстанда атыгүл бүтүндөй Борбор Азия республикаларында мыкты футболчуларды өстүргө жана футболго болгон кызыгуунун өсүшүнө чоң өбөлгө болот. Футбол эксперттери Франциянын Лига 1нен Англия премьер лигасына өткөн оюнчулар англис футболундагы катаал физикалык сыноолорго чыдайбы деп кооптонуп турат. Өзбек футболчунун бою 1,86 м, салмагы 84 кг экенин, күлөнгөндө 37 чакырым саат ылдамдык менен чуркарын жана дүйнөдөгү эң тез жүгүргөн коргоочулардын бири экенин эске алсак, Англия премьер лигасында жылдызы сөзсүз жанат. Хусанов Манчестер Сити командасына келери менен Челсиге каршы оюнда дебют жасады. Биринчи оюн Өзбекстанды коргоочу ойлогондой жыйынтыкталбаса да, бул чемпионатта ойногонго анын дарамети жетерине ынандык. Анын үстүнө Гвардиола аны өзү колдоп, жаш экенин жана жаңыт келип, тил билбей бир машыгуудан кийин Челсиге каршы ойну оңой эмес экенин айтып, Хусановдун көп жылга келгенин эске салды. Алдыда чоң ийгиликтерге жетерин дагы ал айткан. Өз кезегинде Хусановго ийгилик каалоо менен дал ушул текстти жазган Амирбек Азам уулуна жана аны жарыялаган Рухеш сайтына терең ыраазычылык билдирем.